Балдар оқтиды деп қалдым, Нұрғаз дедім, пұтым çalıştап, жетпеймін, жүгіріп. Мен насихаттарымды, мен сөйлеген сөздерімді бекем тұтып кетті. Апасының берген ұсталға екен шо балаға. Ентігі сөйлеп атты, тәждерді жеңдікпей, мен мемлекетке қызмат қыла алдым ба, атам-апам үстін ақтай алдым ба, мемлекеттен бір дұшманды қайтара алдым ба деп. Бетіге бетін қойып жаттым бара. 2 saat бетіге бетін қойып, бежінестен өп. Балдары қалдайым, балдарыға мемлекеттен бір шарт түзіп берсе жақшы деймін да. Шоншалық мекен үшін, ел жер үшін қызмат қылды. Мен шолпан байдайлы істедім да. Маңа шоғын қанша енелер маңа шөп сылдап қалды. Бір еле мен емес дайым. Жұмшақтан ич ору, қатудан тиш ору жаман. Ар бір құрттаған, сынған же түшкөн тиш қарылықты шақыратта сұлулықты қачырады. Ошондуктан тишке қам көрсөңүз, тиш сизге қам көрөт. Москвада жүргөндөргө Ваш стоматолог клиникасынын филиалдарына кайрылууну сунуштайм. Кааласаңыз Достоевский метросунан түшүп, Самотечная 17А дарегине барасыз. Же Рокоссовский метросунан түшүп, Открытое шоссе көчөсү 14 дарегине баш баксаңыз болот. Анда адистер акысыз кеңеш беришет. Ыдырыс Исаковдун атынан барсаңыз, тиштериңизди 20% арзандатуу менен дарылап беришет. Бүт Орусияда, анын ичинде Москвада такси айдаган мекендештердин көңүлүн бурабыз. Орусияда накта кыргыз ишкерлери түптөгөн, сертификацияланган Gold такси аттуу таксопарк бар. Таксопарк сиздерди Ситимобил жана Яндекс такси колойт. Андан сырткары 3,5 тоннага чейинки грузовой кошот. Жеңил автону доставка жана курьерге кошот. Алыс аралыкка буйрутмаларды көп берет. Заказдар көп. Акырында 2,6% гана акы алат. Иштеген акчаңызды 24 саат бою күнү түнү чечип алсаңыздар болот. Таксометр аркылуу май коюу мүмкүнчүлүгү да бар. Байланыш телефондору +7 977 934 04 81. Жолуңуздар шыдыр болсун. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina sıratal mustaqim, sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veledâlin. Ötüp ketken marhumlardan ruhlarga bagışladık. Allah'ım şuların katarda ötüp ketken Батыр Кәуіз Нұрғазыға бағыштадық. Бардық өтіп кеткендерді өз рахматың алған, бейшіңден жай берген, білейіп білбей қалған күліктеріміздің кешірген. Роббана атина фид дүния хасана хасаната ва фил ахирата хасана ва қина азабан нар. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hayratыңыздар еді. Hoş geldin. Қандайшылық болыпты. Balam şu günü erten менен saat 5:30 çamasıda ben тұрып намаз оқимын. Таратты алып, жаңа отырған жерімде қолдарымды аршиын деп, шындай аршыдым беттерімді. Ана шыл ешіктен үргіп шықты, чұрқап шықты. Ой балам, сен қаяққа жинадың? Десем, ата тревога болды. Мен барайын дедім. Мен балам дедім, сен отпускқа деден ғой дедім. Отпускаң бүтелі daha 22 күн бар. 14-15 günden beri yok ata dedi. 30 mı sen bana vereyim ben dedi. Kayra aytım, ey balam 30 kalan esalışın gerek cümüştarımdı. Azmaz eride kılıp koydun, hem kalanıga esal, kışka şeyin bitiresin dedi. Sen yok ata dedi. Ben baram dedi. Ben barbasam bu ceze otur albayım dedi. Anamda bir kiteli var ile. Bunda kiydi, balam Allah'a taşırdım dedim, mağulum. Varsan var. Ben duamdı verdim. Namaz okudum. Tünele namazdı. Ben Bağımdad namazının sünnetini yakşıyla okudum. Muhret özümün oyumça. Dang, dung, tang, tang degen doğuşlar çıkıp gitti. Kantı okumdan ne bilmeyim. Okudum da dua kılıp, eşikte, bu yerde divanım vardı, oturam. Tang attı yakşılı, tang yakşılı attı. Hiç uyum basılı var, Allah demin, tova kıldım demin. Kemperim o, yukarıda bir üyümüz varlar, şol yakta. Caylovdan kelgen bir iki sineksin maldarlar, şolunu karab aldık da. Hani benim saat 9:30-10 çaması olup kaldı. O yerde bir koşuna mugallim inim var ile. Kelip kandaysa kadar, jakşı.
Bu tantın nege başladı ben bilmiyorsam dedim. Endi ne oldu zaten ben daha düşünmeye kaldım dedim. Ben aytdım jür dedim. Endi erteң saat 10 bolup kaldı. Bir piyaladan çay içeyik. Çaydı bir piyaladan içtik. Anam balası gelip jürüm çoğata el bargan жерге barayık. Beytte koyuңuzдар, kasanızдар, men güzalat bolam dedi. Bu çoğun balamda oşalar zamatta emçe çeşitler bulda ketti. O şeyin nörelerim, Nurgazi'nin kızları ötkeşi ızıldap kaldılar. Ben aytdım ne oldu kızlarım desem çoğata Tacikler atıp жатат dedi. Şu kulağımda var doğru söyle. Aytdım onda birinci kötörüp 3'e 4'e çıkartırgan bir kız vardı. Endi tili жақсы çıkkan. Mendaka çıkarıp koyanda onda kötörüp olsam siz meni kötörüp aytsak şöyle jığılıp kalasınız. Men başı öyle kötörüm dedi. Aşollardan kayttım. Var yerge koşulduk. Oturduk. Hiç deken bilmeyim. Ben o saat 5'ler çamasında düşüp geldim daha da aytdım. Malдар var da maldı koyup jıldırıp koyayım deyip. Gelip oturduk. Ben çoğuncalığa çıkıp oturdum. Bir şaka çıkmadım ben. Mesela şurada oturam dedim hele ben. Baldarlar kaçkanbız. Bular kaçkan. Ayallar, kızlar, balдар. Bizге okşaganlar, bizden kişineler vardı. Aileler olgan negisi köp öyle. Nurgazi maşinasını alıp çıkıp koydu. Ben anan oşol agayдын жүрүң çoğata dedi. Men үйümde жатың dedi. Bu karangıdan ne kılarsın? Sivet yok bolsa dedi. Bu dangır basılbay жатsa жүрүң dep kayra berze kıldı. Könbedim çında öyle. Men barbayım dedim. Men şu yerde oturayım Kudayda. Üç dostu menen kelgen eken. Baldardı da tanıyımın. Жүрүңнен de el balgan жерге barayık. Elden bölünse bolbayt dedi. Oylap turup makul dedik anam. Şol mugalim inime köz. Maşinasıga oturup barıp uyda oturduk. Çay yap geldi. Çayga hem köngül tartmadı. Eşigelge çıkıp birden oturduk. Maşina degen hızlılar. Biri jokorja karap ketip biri paşak karap ketip ne olup жатат. Anan erteң menen turup dagı saat 4 eken turup erteң menen başam tarat alayım da namaz okuyayım dedim. Namaz okup kaytıp geldim uyga. O saat 7:30-8'de. Ben şundayla otursam özümdün bir tuğanlarımdın baldары maşinası menen keldi. Kanday çoğata dedi. Jakşımı? Baldar jakşı. Özüm balam Nurgazi kanday. Onun kichine daha bir özüm menen bir tuğandın balası. Özüm men balam menen bir güç deydiler oldu. Atın ne de? Temirlan kanday desem baldar bardı jakşı dedi. Maşinasını kaytardı. 3-4 müddet böyle balam kirip geldi. Özümdün bir tuğanım menen. Endi çıdaysın dedi. Başına sağanı şol bolgan dedi. Şol bolgan, körgönüm, ukkanım şol. Başka bir jaktan informasiya eşitmedim. Birөө menen süйлөşmedim. Aylam jogo oturam da. Anan özünün жүрүш-турuşu biröөгө жаман süйлöbeyt ele. Teң tuşları, bu apası, bu var, bu komşu kalan kayсы vakt olsa külüp verecekler. Atamdagılar, apamdagılar. Balam sen köylümde joğata men şu sen bir vakta da bir 6-cı otpuskası bütün 7-ci yılga getirdiler jumuşuga. O ötken toňalynda mana bu bağı gibi aytmay balam şöleşiňden çık dedim men aytdım kel. Özü feldişer boluşy zastavada. Bir yerge barsaň dedim hökümetniň işi az emes köp ýüze geler. Köz da şuntuk. Bize ata dedi. Hança yıl şunday vergide jürüp dedi. Mamleketlik sıylık gramatular da alacak dedi. Ondan kıl işteydi, bolacak dedi. Ben o işten çıkmayayım dedi. Şu ömrüm pensiyaya çıksam şol yerden başka yerge bana iş yönde söyleyemezler dedi. Tem tuşlara aytadılar. Uyga kelsem jumuşunu kılıp otaman bir adam var, zastava var bir. Turnuklarga, fiziki belgelerge maşıgıp geleyin, ondayım da edip. Kelip ketediler. Anan
Oy balam adamlar üydele жүреді. Sen zastavanın ne söyle? Ata zastava közüme şunday жақсы көрінген. Özüm şunday bir barıp 15 bin 20 bin'da aylanıp dursam deyim alıp kalamız dediler da. Es alıp özüme kuvat bina oladı dediler da. Anan bu çınlar aytayım, ana karanlık tünde oturam, ergesi mağayam Allah vardır. Sabırlılıktın suunu içken balada. Sabırlılık vardı bu deli, onda sabırlılık ben bilmeytirim de. Ben özüm İslamım yok ben özümde. Şunçalık sabırlılık, yüreği şunçalık tazar da. Yüreğimine süleştirsem, yaman desem, hala keçirip koy. Ya akramda, ya bir yaman söz aytıp, ya tarını, ya kışayıp, o tarının çakta olan şeylerini bilmeydiler. Şu çok öyle de onda. Baldarıga ulu 4 kızı var. 4 kızın hem biraz yaxşı verecekler, çoğun kızı ata. Sizde pagranişlik olam deydi da. 7. klas okuyacağım, 7. O kızım sen kız baldarıga pagranişlik. O ataşlar, baylı men kesibimde olasa yaxşı olar, pagranişlik olsa bozun. Okutam, şeylerde Bişkek'ten özüm üyce kılıp verip okutam, kızlarım dep. Anan kiçine seyamiz, hal kiçinere olamdı. Ol erkek olam dediler. Anan keyingisi 1. klas kıldı. Men çoğun emdim kesibini tartıp medisina okuyum dep. Üyde şunday sözler boladılar da. Bilmeyim, kanday künge kaldım ben. Ben oylantıkan şu 4 kızın vergisi men sabırlılığını getirip zatta. Şöyleler. Başka jakta men hiç kamçiligim yok baldarım. 2 oğul, 2 kızım var. Kızımın çoğunu kayta ol, onun keyingisi bul, onun keyingisi bu çoğun balam. 2 kızım çoğun. Onun bu balam çoğun. Elden kiçine oğlum hele var. En kenceniz. En kence. Ana Kolunuzda kalıp durgan. Men kolumda kalıp durgan balalar. Şunçalık oydacak, düşecek işler bolup. Adilana kampırıma göz. Oturağız, ne kılavuzum, ayda çok. Kolumuzdan güzel, dualı kılavuz. Yelim var eken, yurtum var eken. Vardı gelip köngül aytıp jasat. Özümle birge okuyan kursdaşları, alabuka, çatka, narın, boş, yallavatan, Nurgazi ne oldu sen? Nurgazi'ga ne oldu deyip. Allah'ın buyruğu değil mi? Daha başka ne deyip alanlar. Bu öyle köp gramatlarda aldı, aziz şeysem. Yaşavda kançalıkla yaşayıp bilmem, yaşavda bir iz kaldırıp ketken жақсы ekan. Men balamды şunçalık verecek balam yine apasının sütünü aktap ketdi. Men nasihatlarımdı, men söylеген sözlerimdi bekem tutup böyle kılıp ketdi. Apasının bergen sütü ağa eken şu balaga. Bu koytadı ata men koy, men şol işten çıkpayman. Pensiyaga çıksam iştey berem, o pensiyadan keyin işletpey koyup, ata iştey berem deydiler. Daim öyle dediler. Ol 11. klası bitkendeler şu Oştagı Oşmunun Medisinal Kolejinin Darülacı degen fakültetini bitken. Ayalı oşol vaqta fin kreditli bitkenlere anana köy tavışıp eride kıldı, üylendi. Ondan ayalı Oşmu'da üniversitetin menajment degen fakültetini bitti. Atamında keşifler biz jakta atıragende, Batkende Batman'ın üniversitetin pedagogik fakültetini bitti. Ayalı bir yıl. Onun burada çok zavaşında okuyup жүргенде mektepte bibliotekar ol işlep жүрдü. Yani 3 yıl 4 yıl işlegen eken, bir 4 yıl okudu. Hazır 2 yıldan beri jekey bol işlep жүрдü. 2. klas okudu. 4 yıldan beri işliyor. Ha? 4 yıldan beri işliyor. 4 yıldan beri, evet 4. klas okudu degan. Şonda ne çocuk bolat. Balam, 4 balamdan en kiçinesi kencesiyle. Demek kiçinesinden beri çoğun oygonu bütün göz altında da bardık.
Ardığında göz aldıma ketip atam. 11. klassa bitti, öz ixtiyarim eğilemeyin. Ben özüm istestirdim, hafta işledim, kança yıl işledim, aylık kengeşin deputatı oldum. Öz ixtiyarim eğilemeyin. Men uşku okuğa qaramapa dedi. Uy okuğa barasın mı deyim. Endi zaman kişine kıyınçılık ele şu vaqtlarda. Qaysiga tapşırasın desem men felçerlikке tapşıram dep şöntüp. Anan özün ixtiyarim ele şöntüp anan öz okuğa ketip barıp ötüp okudu. 3. kurs ekende bir yıl bulun bana katta çoğun balamdı yürüdükten keyin geçeleri bir yılga jetip jetpeyine şu uçta okuytulu öz yılın aydınlığı kızman yaktı. Onu hem ülödük. Akırık kursta koy birge жүрүп birge büttülör. Gelip felişer olup işlep жүрdü. Özüm ile birge işledi hafta. Ebi orun çok boğundan keyin bir o dekretke çıkan kelinlerin orada işlep жүрdü. Skorida işledi Samarkandikte. Жаңы вакытта felişer olup işledi. Betkender animasiyada işledi. Şönt vereyim jıl böyle жүрdü da. Anam keyin öz aytıp kaldı apam men nemeге işke kirgенче. Zastavaga işke kirip alanчы jıl böyle kimden orada boşasa barıp işlep atam. Yine bana çakan bağışım kirikte deyip şu. Bana göz yetişip nemeye vardık. Güvernatının zamıga girdik göz kirdik. Kelimece deyip şu. Tümeytim bana sana bir işmenin geldi gelmeyeyim. Bana nemege zastavaga işe kireyim deyip dedim. Sen eğer işe kirgize alsan dedim. Özüne işensin. Men balamda armiyaga jönötöyün. Anam бүтүп келгенден кийин işke alsaňar jönötöyün dedim. Desem icazet men zonak kılam dedi. Bir-iki жерге zonak kıldı. Zonak kılsa erkek bala felişer olsa bizge öte kerek dedi. Özüm ben telefondan özümden okup duram. Şöyle baran geldi. Tez ele 3-4 günde ele anan. Armiyaga barıp geldi. Armiyaga jönöttük barıp geldi. 3 kızı var. Ondan keyin 4-cü kızı töröldü. Ola beri işte vatat ele endi. Yani bizim yeme işengenim eleyim kolumdağı bala da şöyle özüm onun bir köp ança orçam bolup bagam özüm bordan orayım da. Ödöldü sürüp analiz tapşırıp darmegimde ap gelip şöntüp şunday kamkor ile deyim. Anan uy birösüg ayalı gayam ele şonday ile. Şu lapam kiçile yani jinleri kızı süylep koyuyor dep ayalından şunday yemesini tosup durat ele şunday. Janiga alıp işini janiga alıp kılıp bütün özü koşulup kılışıp şöntüp. Anam ne kılayım balam benim kolumdan işlerse kebeytim. Ama şu an kança enelerim aşıp zızıldap kaldı. Bir ele meni yemeyiz, men emesi de yeme. Şu kança jol işke çık dedik çıkpadı. Emi aytam da biz emi ata enesi deyim baldardan amele mekenine jakşı gördük şöyle deyim de ele jurtunu şöyle çıday albayt ile de men şunu eme bulup ketedim. Biz könüp kalganбыз balam biz. Bu kança toponungдар boldu özüň bilesin. Kança biz kaçkanlar oldu. Bardağdan esen çıgat ile Kudayga şükür balam esen çıktı. Onlar esen çıktı dep suyun ötelik dağınan toponun boğunda işten çık. Esen şulu toponundan esen çıksan işten çıkarsın deydiler. Anan tınçtık bolsa dağın esibiden çıkıp kalıp öyle şönt öyle jürdük da. Korkosun da biz zaten ekemizden şunda korkobuz. Kuday balamdı sakta, Kuday baldardı sakta. Bunысы hem emçi işte. Bul dağın oktun içine kirip ellerdi çıkarıp evakuasiya kılat aksaydı kılatlar. Ballarımızda sakta Kuday dep şöntüp jalınıp namaz okuğunun başı aylabız koluzdan nekeletiri. Esen ile söyleler. Şunda hem şöntüp okçan alıp jek günü bütüp bağam beken. Otga kelgen otun alat, suğa kelgen suğun alat dep. Balam günü bütüp bağam uşuydu. Birinci katta uruş başlanan gün Toqtoy atılıp durdu. 16 gün. Toqtoy atılıp durdu. Bu balam biyaqtele men ketkenini körбөdüm. Biroq kattası yemeden keldi dağın işten kelip bir saat 12'de. Bularga hem trevaga bolup turat da. Keri uyun arkı ötüp ketасы maşinaсын biyaqqa qarap koyet ele. Kördüңөр go özüңөр toskon emes men maşinam kirip yem alıp kirip çıgat jolubuz tar dep. Nurgaz aytты, maşinaсын Nurgaz uyaqqa qaratıp koyuptur dedi. Оң кылып койгондо şu trevага болсо şunday жүгүрөм деп даяр турган окшойт да чагымда. Анан аял айтты, таң аткыча эч ким звоноккан жокпу, эч ким звоноккан жокпу? Деп телефон берем, сурайт дейт, жата берсеңиз звонок келсе ойгонобуз го. Мен айтам го. Уктай берсеңиз уктабады дейт, таң аткыча эми уктабады, звонок болгон жок, турат, жатат, турат дейт. Тревага баштаса укпай калбайын деп.
Bu balam менімен келе бұл. Ошо жокорто кызымдын үйдө, кыздарым Россияда дагы, балдарым Россияда эле. Ошонун үйдө малды карап, огородго мал карап шаякта. Эми эле ушу намазга турсак, намазын окуп бүттү дагы эле тополоң башталып бир десе. Каганын таштап эле шарт эле тура калдым. Ошол жүгүрүп келди бул. Эме жүгүрүп келип балдарын көтөрүп чыкты. Анан мен чыктым. Атылып атат чыктым да, чыгып балам Нургаз каяктасың десем, Алмаз менин алдымдан кетти бунусу. Мен ишке кеттим деп жүгүргөн бойдон өтүп кетти немеге карап, МЧСке карап. Каяктасың десем, биринчи постомун деди. Анан ойлонуп калып биринчи пост кайсы эле, биринчи пост ошо мектептин арагыдагы кум базар деп коюшу ягылы да. Сояк деймиз, şu saat 6'da baştalgan bolsa saat 3'e чейин атышканбы. 3'төрдө ок деген окшойт чагында. Ок тийди делер неме, жарадагы шериге снаряд түшүптүр. Снаряд ошонун осколкалары ошо бала шерге түшкөн экен да. Ошону ушундай эле кармаганда ошо жүрөгүгө атыптыр да эми. Эч айла жок, жүрөк экен деп ошентүлөр. Балам кошулуп барган өзү. Бул дагы эле бир акта ошо эми жардам берип аткан экен. Снарядка ок салам, эмне салат, мен ону военныйга түшүнбөйм балам. Фельдшер болуп иштеп балам точно айлыгын билбейм, бирок 20 миңге жетип жетпей айлык алат эле балам. Өздөрүгө жетсе керек балам эми. Анан бу балам ол неме кылат эле. Туз эле айлыгы тийгисе эле күн эле иштен келгенде бир нерседи алып келе берет эле. Күн эле иштен келгенде бир нерседи алып келе берет эле. Эч жайлы мындай курук келген бала меселе да. Курук келбейт эле. Күнү сөзсүз бир нерсе алып келет эле. Анан апа, эмне апарайын? Иштен чыктым мен азыр. Билесиңер да, орто базарда катар магазиндар бар. Не апарайм, не жейсиз дейт эле. Эч нерсе жебеймиш. Курук келбейт эле да, ушу күнү бир нерсе сөзсүз көтөрүп келет эле. Кыздарга, бизге бу балам коңушу да, бунун бал кыздарга ям алып келип шөнтүп келет эле. Анан эми шөнчө акча алып, мындай бир нерсеге мен жумшадым деген уккан эмесмин. Ана продукттан болсо окшотуп кетип таштайт эле. Onun çekesiden postogу балдарга пиширип берет элек. Мен пишират элем, келиним пишират эле. Биз бошо койкаса коңушум жеңгесим ана кайнымдын үйү. Олам пиширип берет элек. Ошо чекесиден пиширип берет эле. Опа, олордун арынан келген, ысыккөлдөн келген апа. Үйдүн тамагы башка да. Шоро тамак пиширип эми жумшай албайт эле да, эми мен жумшай албайт эле да, аялны бошойсуңбу? Саат канчада бошойсуң? Сабагың канчада бүтөт? Жетишип келе аласыңбы? Обедке шолорго эме кылсаң, тамак кылып койсоңор деп өзү эми бош болуп калса өзү апарат эле, өзү бош болсо балдарга звонок кылат да, заставадагы балдар машинасы менен келип алып кетет эле. Ошентип эле алги бир мындай бемалал адам эле да, бемалал мындай бир нерсени мындай кылайын, ондай кылайын деген ой жок адам эле. Жана бирөөдүн көңүлгө каттуу сүйлөгөн, көмүр алып келсе, эмиле абасын, аба бир кап көмүрдү алың, балдарга апарып жагып отуруң. Ошондой нерсе алып келсе, эмиле ушу бөлүштүк кылып, ичкең нерсе эле да. Сабырым кең эле. Мындай бир эми түркчиликте болот да балам, эми тиричиликте болот. Кээде мен сүйлөп неме кылсаң же бир кашшы келип, же аялыга кашшы келип, же кыздарга кашшы келбеген нерсе эле да. Үндөбөйт эле, ушундай күлкүлүү сөздү айтсаң да, мындай аха деп күлбөйт эле да, жымыйып коет эле да. Үндөп эле күлүп коет эле. Шулай эми анан эмне кылат элем балам, өмүрү кыска экен, өтүп кетти эми. Бирок өзүмдү жашоодон түңүлттүм мен өзүмдү. Жашоодун мага кереги жок дедим. Анан дагы ойлоп, кыздарын кыя албадым дагы. О келин неме экен? Таза сылап экен келин. Дат деп эле туруп калдым. Мен кантем, мен кантем. Өзүм кайрат бердим балдарга. Өзүмдүн көз алдыма Курманжандаткан элестеттим балам. Şonu елестетип, şodagın çıdagан dedim. Şodagı çıdagан эме бу биринчи күн да эми анан кийин билдик да наркы балдарды бүтүн. Биринчи күн çıdagан çıдайын дедим. Ушул келинге кубат болоюн. Балдарын ымыстар кубай. Эми канчалык өмүрүм болсо шолор келинге жардам болуп чоңойтушайын. Шулардын эмесин табайын. Эсебин табайын деп жашоого да кайрылдым балдар. Кийинги күнү угуп атабыз анан кийин балдар ояктап өтүптүр, бу балдар биякта өтүптүр деп Аксайдагы баягы Данил деген бала менин сиңдимдин баласы. Жолдун бойдагы. Эркин жолчу мен бир тууган экем. Ошо бирак деле заставанын маңдайдагы Данил деген бала өттү го. Иштейт эле бу бала дагы военныйда иштейт эле, бирок эр жүрөк бала эле.
Ошо менин сиңдимдин баласы ошол. Биз өзү каныбызда бар экен, ошентип мындай эрктүүлүк, мындай эр жүрөк, патриоттуулук каныбызда бар биздинчи. Мен атам өзү ошондой киши эле өзү. Эркиндин эжеси болом мен ошондой. Ошондо бир тууган сиңдиңиздин баласы да болду да. Абамдын кызы, бир тууган абамдын кызы. Бир гана жалгыз гана болу бар эле. Бирөө. Баягы айылдан өттү деген жалгыз снайпер деген бала. Ошол. Ожогардагы. Ожогардагы ошол. Мен сезбей эле турдум балам мен. Мен билип эле турдум, шунчалыган билип. Мен саар мен ушу келиним бу баламдын келинчеги намазга тургузганда уктап калыпмын. Мен али саат 5-те ойгонуп алат элем. Намаздан мурун, азандан мурун ойгонуп жатып анан азан айткандан кийин өрчү элем. Түшүмдө уктап калсам, неберем бар да, мына кичине кызымдын кызы өзүм чоңойт коем. Күйөөгө келгенбиз өзүбүз. Айденек, түшүмдө айденекти жоготуп жүгөрүпмүн, ата айденекти. Ушул саат 5-тен өткөн убакыт болсо керек эми. Шундай издеп жүрөм да, шундай издеп жүрөм. Айденек шеттир, айденекти жоготуп жүгөрдүм. Айбай айденекти жоготуп жүгөрдүм деп турам дагы. Анан кийин эми анан менин кийимдерим бар эле го, менин кийимдерим бар эле. Кийимдеримди бергиле, мен айденекти издейин дейм. Сен кийим дагы жок. О кызымам жок дагы, кийими мындай турат эле, көз алдымда эле уктап жатсам эле кийимдерим. Кийимдерим ham жок болуп калды. Анан ошондо эле келиним апа турасызбы, намаз убагы болду деди да. Ошол. Анан шу энди өзү уруш болсо эле титиреп карат элем, кетпеймин мен дедим. Мен кайка качат элем, мен балдарымдын эмесин угуп турайын. Басылса басылды деп көнүм тынчысын. Анан атылып басылып качып эле да. Деп кетпедик, балдарды раватка жөнөтүп жүгөрүп, пастага болсонам 12 баласы немеде иштейт, военныйда иштейт. Ортобузда. Жолдун бойдагы биринчи үй. Экөөбүз ана итте эле отурдук, калтанын бирагы деле сайда эмени салып алып, шейтте отурдук. Отуруп намаз окуймун, отуруп Кудайга жалынам. Отуруп намаз окуймун, ошентип отурдум балам. Анан кеч кирди, айылга кетебиз деген кичине сал токтоду. Аяктан түтүн чыгат, бияктан түтүн, Аллахым балдарды сактагын, Аллахым балдарды сактагын, эли журтума тынчылык бергин, онун башка сөз айта албайм, Кудайдан тилеп отурдум. Анан кечки окунадан шейтте абаларыбыз неме деди да. Айылга барышка бой, кеткиле бир жакта, анан эң талада жата албасаң. Анан раватка бардык, балдарыма барып, менин кыздарымды алайыктагын. Онунам келини бар. Мен 2 келиним, неберелерим. Анан алайыктан кара сууда кайнымдыкка кетейик. Неле болсо өзүбүздүкү да эми унча бала мен кайка батасың, балам 10 та неберем бар. Экөөдүкү биригип. Деп барсам келиним, кичине келиним ыйлаган да. Көзү ыйлаган. Анан жаркынай. Дедим дагы неме. Сен шетте отурасың балам дагы, үйгө ham кирбептирлер. Көжөлөрүн коюп эле көчөдө эле отуруптур, бирөөнүн үйүнүн көчөсүдө. Аммасы бар эле, аммаңдын балдарыңа кетип калбадыңбы, балам шетте отурасыңбы? Десем, жок деди. Анан Нургазы менен сүйлөштүңбү? Десем, неме, Алмаз менен өзүм сүйлөшкөм. Аяка барып неме кылдык эле. Анан Нургазы менен сүйлөштүңбү десем, келиним айтты. Сүйлөшүп турдум эле, 1 саат болду, балаңыз абай койду деди. Чыксам бирөө алды дагы прапорщик бир нерсе деди. Не деди десем, неме, укпадым апа деди. Кулагым мындай эме болуп калды деди. Укпай калдым деди анан. Анан шону мен эле безилдей баштадым да. Эмнеге мен балама ок тийген окшойт. Бирөө өлүп калат деп ойлоп балам. Ок тийсе бир жактарга тийгендир да, анан немеге өтүп жатты эле да, скорыйлар газылдаган бойдон кетип атты эле, жолдун бойдо отурабыз. Исфанага алып кетсе керек дедим, бирок ошо тынчый албадым. Өдө басам, ылдый басам. Не кылышымды билбейм дагы. Дагы алиги келиниме неме дейм да. Жаркынай. Ана заставадагылардын аялдарга чыкчы балам дейм, сүйлөшүп турчу элең го, токтобой эле. Десем, апа булар амабай жатат деди, эмеси старшинанын аялы байланыша албай жатам деди. Биз жакта эме жок болуп калганда, связь жок болуп калган. Десе, өзүм ушундай шарт деле неме дейм, Кулаттын аялы Айымкан да аты. Жаңы өткөн баланын аялы. Айымканга чыкчы деп шөнттүм өзүм. Айымканга чыкчы онда, Айымкан алабы экен десем, мен Айымканга чыкса жеңе деди дагы. Айымкан раса ыйламсырады. Шундай ыйламсырап, жеңе байланыша албай жатам да, жеңе мен дагы эч байланышпадым деди келиниме. Өзүм угуп турам. Анан дедим, энди бардык эле байланыша албай жатат экен да десем, ошо үйдөгү кайным, Кара Суудагы кайным, бияктан барган балдар, кайнаган балдары кайным.
Сүйлөшүлөр дагы эми адамдардын бетиде болуп калды да, көзүм адамдардын бетиде. Бирок өлөт деп ойлободум, ок тийиптир эле дедим балам. Анан неме деди? Биз көчөгө чыгып келейик дедилер. Анан Исфана дегендердин кулагым чалды дагы. Шундай шарт ордумдан тура калдым. Мен айттым, мен сиздер менен Исфанага барам дедим. Ишу менен балама ок тийген окшойт. Ич эле байланыш бою жатат. Алмаздын үнү дирилдеп чыкты дедим. Жөн эле үнү дирилдеп чыкты. Апа, Чалбаң апа, биз шундай эмеде кыйынчылыкта турабыз, бошобойбуз деди Алмаз. Биз кыйынчылыкта турабыз, биз октун ичинде турабыз, апа, чалбаңыздар бизге мушайт кылып десе, үнү жөн эле дирилдеп турат да. Алмаздын үнү башкача чыкты дедим, Алмаздын үнү дирилдеп чыкты. Мен Исфарага барам дедим да, келип машинага отуруп алдым. Ошо баламдын машинасы кайным баласы айдап барган, бизди бана балдарды салып. Келсем анан Кара Суудагы кайным жеңе, биз биринчи аны солдаттарга нан жөнөтөбүз жеңе. Анан кийин көчөдө эркектер менен сүйлөшүп отурабыз. Алабаклык кандай, положение кандай деп. Сиз отура бересиз машинада? Десе анан ойлонуп дагы түштүм анан. Түшүп өзүм кубат болдум балам. Каяктагы жок нерсени ойлоп алып, жаман ойлорду ойлоп алып дедим өзүмдү өзүм. Неге өзүмдү өзүм үнтөм дедим. Кудай жаманчылыктан сактасын Кудай. Жакшы нерсеге тилек кылайын. Деп өзүмдү өзүм ушундай катырымдан каяктан ойлоп алдым дедим, ук дейди дегенде. Деп өзүмдү өзүм катырып, бардыгыбыз качып барганбыз эми, ушул абысындар бардыгы жык качып барганбыз. Эшиктен күлүп кирдим балам, ушундай күлүп кирдим эшиктен. Настроениямды жакшы кылып, жаман ойду ойлобойм. Аллахым жаман нерсе ой коям, жакшы ой коям, омен дейт, жакшы сөз коям, омен дейт, жаман сөз коям, омен дейт деп күлүп кирдим. Ошону менен тынч эле уктаппын балам. Саар менен турсак эле бардыгы паса кетебиз деп калыптыр. Пас тынчыппы десем, мен тынчып бермей айттым, майли кетейик деп бияктан эмне кылат элек, балдардын тынч эсенчилигини билейик, үйүбүзгө барайык. Келип кызымды катышуулар жокортпой. Биз эми үйлөрүбүздү көрүп келейик. Өз жактан кеткенмин да, мен жокорттон кеткенмин. Анан кийимдеримди кийип, неме кылып турайын деп туруп чыдабадым балам. Ошо кичине келиним экөөбүз эле неберелерибиз менен. Эки үйдүн баласы 10 та небере менен экөөбүз. Жартынай мен немеге бара берейин дедим. Заставага бара берейинчи, заставага барып ушу баламды бир көзүм менен көрөйүнчү баламды дедим. Эч жарыгы чыдамым кетти, менен чыдабай жатам деп шонду. Десем анам, апа, пешком бара албайсыз да, балдар келсин деп шонду. Пешком бара берем балам дедим. Жетем да пешком болсо барып, баламды көзүм менен көзүм көрөйүнчү. Ушундай эми кыйналып кеттим ушундай. Деп эле чыгып жатсам, ошо кайныларым кайтып келди, ошодай эми анан. Угузушту. Эми жеңе пешенеңизде бар экен деди. Шөнткөндөн кийин эле билдим да анан кийин. Угузду ушту алып келдилер. Бетиге бетин коюп жаттым мына. 2 саат бетиге бетин коюп, пешенесинен кучактап жаттым, анан эмне кылат элем? Башка эч айлам жок болсо, Алланын кылганыга эч айласыз, аргасыз каласың да балам, анан эмне кыласың эми? Башка айлам жок менин эми ушу, эми бир неме. Мына дагы балдарым бар, Кудайга шүгүр. Мен булар үчүн, анан ошо Нургазынын кыздары үчүн жашайм да балам эми. Шолор үчүн жашап, шолордун кичине болсо келинге жардам болоюн деп. Келинге дам болуп отурдум, мени эне болуп жүрөгүм жызылдап атсам. Жартынай, сен мен энемин го, Жартынай, мен чыдап отурам го мен. Мени болуп мен шунчалык чыдап отурам, чире жызылдайсың, өзүңдү кармагын деп дам болуп отурдум келиниме. Анан кыйналдык балам, шундай кыйналдык, 10 та баланы өтө сүдүрөп, ылдый сүдүрөп. Аялы каям көңүл буруп атпын биринчи балам. Аялы үйдө калды. Дат деген бойдон үйдөн чыкпады. Мен али билбейм, эми кайрылыгыма салдымбы? Şu kulağım uqqan dere kulağım bitip kaldı dağın sırası jönödüm. Tokto hiç kimge karabay jönödüm. Үйүмө карап жөнөдүм да эми. Үйүмө карап жөнөдүм. Болор иш болуптур дедим, эми эмне кылат элем эми. Аялы чыкпады үйдөн. Үйдөн чыкпаган бойдон бакырган бойдон калды. Анан onu билбейм кантип алып келдилер. Биз шүнтүп эле жүрө беребиз, шүнтүп эле мага ошого элер жызылдап кала беребем. Неге шуну бир жансыр кылып чечпейттер? Кечет көпүркө эми алып барса, тажиктар жол берсе кайтып артып кетиптилер. Артып кетпесиңдер, баштай берсиңдер. Бул эмесиде Аксай Таңгыны кура албайттар мамлекет. Тажиктар курдурбайт муну. Анан эми шунчалык эле мыкачылык кылып, шунчалык көрдүңөрбү?
o örüktörü mayli, padalары mayli, bu Karadeniz керекті бұйымдары mayli, o bir çaynikтерге hem көтеріп алған olur. Тажикстанда шонша қиыншылық болса өткізіп берсін. Бізге Қырғызстанға өткізіп берсін ема mayli. Қырғызстан бағалады тажиктерді. Жашаяр болса, еш нәрсе жоқ болса, шол не деген идишке чейін неме қылып, шол не деген нәрсе, ол не деген ел екен олар өзі. Олар мұқачылық болар, мұқачылық фашистан бұл қылықты қыған емес бұлардың қылығына. Ой, дайым еле шондай. Басып алған жерлерінің бірінші харадниктерін алаттар, телевизорларын алаттар, көзге көрінген бұтауи техникаларын алаттар, гилемдерін алаттар, өріктерін алаттар, малдарын алаттар, даған анан үйге өтті қойыттыр. Оларда бір еме жоқ бұ, закон жоқ бұ тәжіктерде, же мизам жоқ шөйтті оларда. Егер мен Имамәліге жеткенімде өзім айтатырым. Бағалбайсың өткізіп бер Қырғызстанға дейтірім. Садыр Жапаров бағалады, біздің елдің күші жетеді, ел амеле бағады. Азыр еш жиынтық болған жоқ. Азыр ем біз балдарды ап келейік десек, 10 күн, 15 күн тоқтайды. Дағы баштарады, дағы леш ол. Оны білбеймін, бір жағаға шешіп, бере тұрғанını беріп, ала тұрғанını алып, бирок бербеш керек да, өзі бербеш керек. Анан кейін биз ушунча талкалагандан кийин неге биз талкалабай отурабыз? Талкаласын давай, варыкты чалкалап таштайсың Кыргызстандан. Күчү жетеби ошого? Куралдуу күчтөрүбүз бар деп шөнтөттөр эле. Анан мен балам айтат эле, апа, биздин күчүбүз күчтүү дейт эле. Мен ошого ишенет элем. Апа, биздин куралыбыз күчтүү, биздин күчүбүз күчтүү, апа. Деп шөнтө берчү эле. Биз шунтуп эле качан эле болсо шунтуп эле кала беребиз. Балдарыбыздан айрылып, сыздап, канча мен майлы мен ашымда жашымды жашаппын. Мен мисалы үчүн мен баламдын кыздары кандай, мындан бияка ойлогула эле кичине кыз айтат. Эне, мен атам өлгөн эмес дейт. Жок, кызым, атам өлгөн эмес десем неме дейт. Анан айттылар го, сен атаң өлүп калган деди го дейт дагы. Неме, солдаттар, тажиктерди аса атам келет дейт. Ойлогула эле улайлык чоң окуса окушмаган сөздүн канчасын айтат. Мындай эми өзүнүн немеси менен билет экен да 3 жаштан ашсаям. Тажиктер дейт, солдаттар тажиктерди аса атам келет дейт. Ошо тажик менен болгонуну ошолорду билип турат экен да. Биттасы ошентип айтат, о калгандары кайсы сөздөрдү айтат. Эч нерсе талаш эмес балам. Суу талашам жок биякта, жол талашчы берер, жол талашам жок балам. Эч нерседен эч нерсе жок эле. Коккус эле шартеде урушту баштайттар. Шону менен эл качат. Биякта калгандар атышат. Атышып алып снарядтар башта таш уруш болчу эле, билсеңер керек. Кийин автомат урушка өттүлөр. Азыр эми снаряд, миномет бирбалерди бәрін колдонуп ататтар, колдон келгени болуп ататтар. Бул өзү эмне болуп өзү, бул не кызыкчылыгы бар мисалы үчүн тажиктерге шунчалык кыргыздарга кысым көрсөткөндөй. Анан менин аркасынан мынчалык урушту баштап ататтар. Шунча мына бул фашисттер кылган ишти кылды, мына балдарыбызды тутуп алып эмне кылыктарды кылдылар. Бул эл эмес экен алар. Биз оларга биз жамандык кылбасак, же бир суу талашып жатпасак, жол бербей жатпасак, биз кыргыз өзүбүздүн чек арабыздан эч чыккан эмеспиз. Тажиктерге бийликтер берген, билебиз да эми кайсы жер кыргыз экенин бүт билебиз балам. Ана 65ке кирген болсом, даже ошо белектин кыргыз экенин ham билет элем мен. Берип келатат. Азыр эми мен өзүм ойлойм да, өзүм оюм боюнча. Биздин мана президенттерибиз Садыр Жапаров бардыгы баш коруп тажиктерге жер бербей койду да эми. Олордун айтканын укпай койду. Булар шол үчүн кылып атабы деп ойлоймун. Эми качанга чейин биз көз каранды болуп жашашыбыз керек. Бирок биздики туура, биздин бийликтики туура болуп атат азыр. Эми биз качанга чейин тажиктерден шунтуп эле жүрө беребиз балам. Карадыңар, азыр айылда биздин үйдөн башка үйдө аял деген жок. Биздин үйдөн башка адам дагы жок. Мына коңуштарыбызда эч ким жок. Биз айлабыз жок, биз эртең менен туруп эки жагыбыз жейишибиз керек, тамак салышыбыз керек, биттекте болсо кече курк болуп калбайык. Үйүбүздө балам өсө чырагыбызды күйгүзүп отурайык деп ана отуруп турабыз. Биз качанга чейин ошентөбүз? Мен өзүм эле балдарга айтсам, мана балам коюң апам өтпөң дейт деп. Талкаласын дедим, кыргыздардан ворукты талкалап таштасын дедим. Неге отурабыз биз унчукпай? Талкаласын, чечсиндер бир жагага. Жашай турган болсо, жашасын болсо, Тажикстанга полный берсин да, биз кете берейик ата бабабыздын жерден. Азалы ата бабабыз ана шу таңгыда жашаган балам. Мен билгенден кататамдын атасы, татамдын атасыга чейин таңгыда жашап келген. Аны эми билбейм, олор воруктар келип эле эге чыгып алып эми биз Аксайды алабыз. Капчыгай да азыркы аты эми Капчыгай, таңгыны алабыз деп шөнтүп. Биз эмнеге унчукпай эле шулардын айтканын кылып эле отура беребизби? Уялбайбы, ана Имамали деген уялбайбы балам? Кичине уяты барбы? Неге шончалык элени кыргыздардын
Hiç күнөөсү жок кыргыздарга салып коюп, шончо балдарды өлтүрүп, үйлөрүн өрт коюп. О, эмне билгени бар онун? Мону ошо жокортугулар ошону сурап атабы, же ол жооп бербей эле жүрөбү ол. Эми майли эл кыйналса, Кудай бар балам, огоям, Кудай бар го, Кудай эми о дүйнөдө жазасыны береби, онун бу дүйнөдө жазасыны береби, ону биз билбейбиз. Бул ким аркылуу болуп атат деп ойлоймун да мен эми. Бул ким аркылуу болуп атат? Бул неге Имамали ончолук бети жок, ончо уят эмеспи балам? Имамали бирөөлөр күнөөлөп атабы ушу кылган кылыктарга? Уят эмеспи ол? Уят эмеспи ушул? Президент болуп мамлекетте закон жок болсо, элдерини жапайда коюп жүгөрсө, биздин 5 та солдатка олордун 200 та солдаты туура келип атат. Бүт элди эми айдап жүгөргөндө барып кыра бериле деген окшойт да. Барып өлтүрө бериле, кыра бериле, жерди ээлей бериле деген. Бул өзү бул эч мыйзамда жок нерсе болчу. Ар бир мамлекеттин өзүнүн мыйзамы бар да өзүнүн. Өзүнүн мисалы үчүн ушу мамлекетти ушинтип эле кырып атып жүгөр, ушинтип өрттү кой деген жок болсо керек эч жакта. Биз эми өзүбүз мамлекетпиз да биз. Biz азыр кайтып күчтүү мамлекет болуп аттык эле бизчи. Мана өзүңөр көрүп атасыңар, жашообуз нормальный болуп атты эле, айлыктарыбыз көтөрүлүп атты эле. Элде проблема бой калды эле, пенсия пособияларды келиндер алып атат эле. Анан эле биз деле ушинтип басмырлап эле, биз деле ушинтип аткылап балдарыбызды өлтүрүп, мага ошогон канча энелер жызылдады бара, мен канча энелер жызылдап калды мага ошогон. Мен эгер жашыраак болгонумда, эгер эч болсо 30-40 болгонумда, мен өзүм согушка чыгат элем тажиктер менен. Картайгам, балам айлам жок. Осо балам өтүп кетти, көчөгө чыгып сүйлөй албаймын. Эгер колумда көрүнгөндө, көзүмө көрүнгөндө, жулуп таштайм келип атат, азыр ушундай жулуп таштайм келип атат азыр. Оңой иш болгон жок да балам, мен ону келинимди, мана бир туугандарынын боздогонун көрүп, өзүмдүкү майли, өзүмдүкүнү наракка коюп коем мен, ояка эле жийип коем майли өзүмдүкүнү. Мана алар үчүн чыдабай атам мен. Мана 4 та кичине кыздарым үчүн. Бу баламдын кыздары акам деп жызылдайт, өзү битте гана акалары бар эле. Экөө айлык алат эле, экөө жакшы тириликтери бар эле, өздөрүгө жетет эле. Биз алат элек ушинтип. Тынч тирилигибиз бар эле. Урматтуу бийликтегилер, урматтуу депутаттар, бири-бириңерди жамандай бербей, бири-бириңердин артыңардан ушакты айта бербей, чын кыргыз болсоңор, чын кыргыздын чыган жигиттерисиңер, силерге эл ишенип, эл шайлады силерди, депутаттар. Бириңе бириң жабыша бербей, кыргыз болсоңор, баткендин эмесин проблемасын чечкиле. Биз качанга чейин биз мына ушинтип жүрөбүз. Биз силердин ушагыңарды уга берип тажадык, депутаттар. Силердин ушагыңарды уга берип тажап, бизде эч эме жок. Бир гана эл үчүн Садыр Жапаров менен Ташиев гана. Ана ошонун алдыдагы эми жакшы адамдар бар, бардыгы эле эмес барам, бардыгы эмес. Жакшы адамдар бар. Эми бардыгын биргеликте бири-бириңди ушактабай, бири-бириңди жамандабай, биргелешип отуруп, баткендин тарыхын чечкиле. Бирок биз Аксай Таңгени Манаякты таштап кетпейбиз биз. Эгер силерден бир чечим чыкпаса, эл өзүбүз чыгып өзүбүз согушка даярбыз. Мен бир эле өзүмдүн эмес, мага ошогон канча энелердин, канча аталардын, канча балдардын атынан сүйлөп атам. Тажапты силердин ушагыңар, депутаттар. Жардам болгула. Силер кыргыз болсоңор, президент менен Ташиевке жардам болгула. Ташиевке рахмат, өрттүн ичиге кирип келет. Постоянно оттун ичиде, согуштун ичиде без бронжилет келет. Рахмат, өмүрү узун болсун Ташиевдин. Аллахым бардык жакшылыктарды ошого насип кылган болсун. Силер өнтүп жалгандарды сүйлөгөнүң менен эл билип турат, депутаттар эл билип турат, эл бардыгын билет эл. Бир чечимге кегиле, биргеликте болгула, ынтымакта болгула деген элес мен силерге энелик сөзүм. Күнү кечиде, кеч саат 9 чамасында тревога көтөрдү. МЧСке бизге чакырды алдарга. Анан биз бейитте иштейм да, мына 31-бөлүк деп коет. Ошол жерге барсак, анан тынч деди. Ол күнү эмеле уруш болгон. Булак башыда, Баткен районунун Булак башы, Булак башы айылда. Анан кайрап коюп жүгөрдү. Анан саат 12 болуп калды, бияка келдим.
Бияк келіп икем көріп кетейін дедім үйдегілерді адамдарды. 12 сайым келіп кетейін деп өзім арғы бетте чайым жақын жерде. Келсем ұйықтап отқандар екен. Жатып алып тұр, жақсы екен, үйде екен деп. Шығып кеттім, апам алдыға барып жаттым ташқа, ежемдіке. Бала шақам сияқты эле. Барып жаттым, сармен намазға тұрсақ, тарс деп қалды, телефондар таңырап қалды. Минометтермен атып атады деймі. Туш келді жаққа атып атады. Ел бар жербі, ел жоқ жербі. Атып атады да, сол объекттер, үйлер атып атады, талқаланып, айнектер сынып атады. Қиян жайым болып кетті. Балдар ийлеген, ел дүрбелеңге салып қашып кетіп атады, біреу дедебелеп кетіп атады. Басқа бір қол түшіп кетіп атады, біреу өдөге шығып кетіп атады. Шындай бір аламат болып кетті. Анан сразу эле өзім начальнигиме чалдым ишке. Чалып анан уруксат сурадым, бір жарым саатка уруксат берип туруң. Айылда каратам калган, бала чагасы калган, икем сөз кетет деп ойлойм да, мен постоянно тирбөк болсо биринчи кетет да менен мурда. Себеби onu күчтүүрөөк коюн сулуштуй да. Канал бойго жетип калсам, келиним бараткан экен балдарын көтөрүп. Башка бардык айдан чыгып кетиптир. Ыйлап, сыйлап, кичине кыздын көтөрүп үйгө бардым. Барып деме кылып, апамдарга тапшырып, кичине кыздын көтөрүп барып. Анан ишиме кеттим. Машинам бар да. Мындайга түшүп бияка бардым. Өйткө барсам аткылап ататтар эми. Аяк кылып ататтар. Барып эле эми болуп, ушундай команда болду. Сразу эле кеме чалдым. Менин шакамдын балдары бар 2 Олар амайын слушай да. Анан кем бала биринчи өзүм кеме чалдым. Чалдым Нурказы кандайсың, жакшы элесиңби десем, ооба мен жакшы элемин. Ушундай катты атыш болуп атат, атып атабыз деди. Кандай оружияң менен атып атасың десем, РПГ деп коет. Мындай эме кылып туруп, кыргызча жалпак тил менен айтканда шайбитан турба. Атып атабыз, таждар кирип келатат көп деди. Анан ишканага жөнөсөм, биздин эмчесинин балдары бияка келген, эвакуация аралаш бир чалып кабелдер калып кеткен, башка орто боздун элдери да. Анан кичине элге жардамыбыз тийсин, пайдабыз тийсин, ушул иштен айлык алабыз, бала чага багабыз деген эле үмүттө. Эми уруш мурда болчу эле. Жарым саат, 1 саат, аш барса 2 саат болуп басылат эле да. Мындай каттуу болгон эмес да. Болгон негизи мындай аткылоолор болгон эмес да. Ошентип эле түшүп элдерге жардам берип эме кылып атсак, анан солдаттарга октарды түшүрүшүп эме кылып атсак 300-400 метр аралыкта эле көздүн аралыгыбыз. Анан менин арагымда менин акам баласы турат эле. Нормалда звонок этип, утур сүйлөшүп турдук. Жакшыбы деген, этият болу, кайра мага чалат, этият болуңуздар деп. Анан саат 2 болуп чалып, ооба деди, камераны түшүрдүм, эми сиздерди атпайт деди. Биз жака атып атты миномет менен. Мектепке, МЧСтин зданиясыга атып атты да. Сиздер жака эми атпайт, камераны түшүрдүм ооба деди да. Анан айттым, этият болуп түшүрсөң ам өзүңө кара. Дрон, таждардын дронун түшүрдүм. Бизди дрон менен пайлап туруп атып атты долор. Анан атпай койду действительно. Өзүң этият болсоң бир 10 мүнөт, 15 мүнөттай тым болуп калды. Атпай койдулар да таждар. Ошонун арасында эле даң деп ушага бир снаряд түштү да, күчтүү снаряд. Ошондо баягы алдыдагы солдатка түшкөн экен да, тийген экен. Анан Нурказы ошону алып чыгам деп көтөргөн да, көтөргөндөн бияка аткан Нурказы. Анан балдар октойду деп калды, Нурказы деди, путум чалыштап, көзүм карар, кандай неме болуп, мен урушта өзүм жүрөмүн да. Колду ок тийгендерди ham көрүп аттым жерде, жаратылгандарды ham көрүп аттым, өлгөндөр ham болуп атты, качып жүргөндөр ham болуп атты, жардам дегендер ham болуп атты. Ошолор элестетип жетпейм жүгүрүп. Анан балдар тартып келди бирага. Ошону мен өзүм скорыйга апардым. Скорыйга апарып больницага салып, Исфанага апардым. Баратканда жакшы барды. Эми сүйлөп барды, кичине деми бар да, мындай эме болуп. Ентиги сүйлөп атты, таждарды биз жеңдикпи деген эми баягындай кыялга ошондой эмелер келди окшойт да. Таждарды жеңдикпи, мен мамлекетке кызмат кыла алдымбы? Атам сынактай алдымбы, мамлекеттен бир душманды кайтара алдымбы деп бирок айтып атты, мындай төз сүйлөбөйт, мындай бир жоголуп, сүйлөп, өзүгө келип, мен түшүнөм да, мен эми бир тууганым да, мен бир карындан эме болгонбуз. Билем да кыймылдан эле. Мындай ушундай мааниде сүйлөп атты да. Барып ошол
больницага кирдик. Эмеге врачтарга, Бишкектен врачтар келген экен биз барганда. Биринчи эмени тяжелыйлар жөнөткөн экен Бишкекке самолет менен. Анан ошол жерде экинчисиге жөнөтөбүз, тяжелыйларды өтө тяжелый экен деди. Бардык дары-дармектер бар экен. Ошол жерде генерал-майор Шашиев өзү жүргөн экен. Анан ушундай больница эмеге киргизди, бир омуттай болду. Болуп эткенде да жүрөккө тийиптир. Эми көп уякта көп, бир 11-12 солдат өлүп жатат. Бир кылын башы жок, бир кылын колу жок, көзү жок. Бирөөлөр издеп келген больницага. Ушундай таң атты да кыскасы. Ошол саат 2-3-төрдө үзүлдү. Жайлап буяк-буяка эме кылгычаган акаларымыз барды, достору барды. Жылдызбек Досболот булар барды. Тиктеген ушулар болуп калды эми. Таң атканы эми билинбейт, кеч киргени эми билинбейт. Атам укса кандай болот, апам укса кандай болот, бир туугандарым укса кандай болот деп эптеп акаларым алакыстып эме кылып алып келдик. Жерге берип алдык. Ошол эми балдары калды, эми балдарыга мамлекеттен бир немелер болсо, что балдар өксүп калбаш керек да, биз да колубуздан келген жардамды беребиз. Кудайга шүгүр, бардык эмелери бар. Эми балага бир киши шарт түзүп берсе жакшы дейм да. Ошончалык мекенин үчүн, эл жер үчүн кызмат кылды. Душманга туруп берди. Мен Чолпонбайда эле эстедим да. Чолпонбайдын ролун аткарды десем болот да, ошончалык өзү мурдатан эле эмеси ыктыяры бар эле да, ушу границаны корuyгаба. Биз кетсек кандай болот? Мен жылсам, эртең сиз жылсаңыз, бизге эми жакын да, мына жерден бир 400 метр, 500 метр Тажикстан азыр. 1 километрдин ояк бuyagda тажиктардын участкасы бар да, өтө военный солдаттар бар, биз мына жерден жакын. Жок, оякта Кожойлуга ояктан өзүнүн бара барык жолу бар да. Бизге бияк жагы жакын, экинчи участка деп коет берди. Үчтөбө жакын да, мына жерден биз түшүп барып көрүп өтүп кетебиз, участкада солдаттар жүрөт ушундай. Анан ошол жерде үлүштөрүбүз ham жакын. 1 метр аралыкта, 2 метр аралыкта үлүш жерлерибиз бар. Бир арык эле жерибиз бар. Бир арыктын тажик, асты тажик. Эми кээде сүйлөп калабыз да, бир туугандар менен отурганда, элдин ончо-мунчасы Бишкекке кетип атат экен, Бишкектен үй алайык, кетебиз десем көмөйт эле да. Ооба кантип эле ушундай ыйык жерди, ушундай таза жерди биз ишеп кетсек, сиз часаңыз дагы бирөөлөр часа, биз кеткен сайын тажиктар келе берет да. Наоборот, биз күчөйүк. Ушака эме кылайык, чеп болоюк деп. Иши жөнүндө проблема болгон эмес да, бир жолу эми. Ишиге так эле. Ошол акырда эми сол солдатты эме кылып, күбөлөр эми бар да, солдаттарды куткарып өзү эме болуп берди. Себеби Нургазы чыкпаганда жерде может дагы көп кыйроо болот эле да, көп солдат токко учурайт эле. Балким мен өзүм учурап калышым мүмкүн эле. Мамлекетке бир пайдасы тийди да.